Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей А тамгасын таанытып, 10 жыл билим, таалим тарбия берип эрезеге жеткирген бул мектеп. Мектеп мен үчүн алтын бешик десем да болот. Мектеп бизге ар дайым эшик ачык, бизди кучагына батырган жер. Мектеп мен үчүн бул баары, анткени менин жүрөгүмдө бул мектеп баары сакталып калат. Эч качан унутулгус жакшы учурлар ушул жерде. Мектеп мага 11 жылдан бери билим, тарбия берип келген экинчи үйүм. Ар бир бала таланттуу. Биздин мектеп ошол таланттуу балдардын талантын мындан ары көбөйтүүгө, ачууга жардам берет. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, шыгына жараша билим берип турмуш жолуна салган албетте бул мугалим. Аны билим алчу. Ал эми режиссерге кирет. Төмөндө туурунан миңдеген окуучуларды учурган алтын уянын бири Бейшенбек Укуев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби жөнүндө сөз болмокчу. Жеңиш айылындагы Бейшенбек Укуев атындагы орто мектеби 1992-жылы салынып бүтүп ишке берилген. 3 кабаттуу 704 окуучуга ылайыкташып курулган. Жаңы мектеп ушу менин көз алдымда башталып, менин көз алдымда бүттү. Бул мурда Жеңиш айылында орто мектеп болчу. Азыр бүгүнкү күндө 2007-жылдан бери Укуев атындагы Бейшенбек Укуев атындагы орто мектеп. Бул орто мектеп 1992-жылы ишке берилген. Ушул мектептин алгачкы курулушунан баштап жаңы 72-73 жылдары биринчи мектеп курулган. Ошону бүткөндөн дене тарбия мугалими болуп иштедим. 2007-жылы техника илимдеринин доктору Бейшенбек Укуевдин ысымы ыйгарылган. Азыркы учурда 630 окуучу билим алып, 48 мугалим эмгектенүүдө. Мен ушул Укуев мектебинде 35 жылдан бери эмгектенем. Биздин мектептин коллективи өтө жаш коллектив. Мугалим бул мөмөлүү дарак. Мугалимдин эмгеги элди агартат, жарыгы дил тазартат. Мен мугалимди багбан адамга салыштырам. Биз окуп жүргөн месир мезгилине салыштырмалуу азыркы убакта заманбап техникалар абдан көп, инновациялык технологиялар кирип атат. Ар кыл долбоорлордун жардамы менен мектептин айланасын көрктөндүрүүгө, жана бала бакчаны ачууга, интерактивдүү класстарды, айылдын музейин ачууга, андан кийин ашкананы толук ремонттон өткөрүп, азыр балдар ысык тамак менен камсыз болушууда. Азыркы учурда мектеп интернет булагына туташкан. Мектепте 2006-жылдан бери Мерсико долбоору, Билим берүү министрлиги, Кумтөр Operating Company ишканасы, Айылдык билим берүү долбоору, Арис долбоору, Азия өнүктүрүү банкы менен алгылыктуу иштерди жүргүзүп, жалпы суммасы 39 миллион сомдон ашуун акчага мектепке гранттар тартылган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын долбоорлор үчүн бөлүнгөн дем берүүчү гранттан ар кандай долбоорлор жазылып, 86 миллион сомдон ашуун акча каражатына чоң иштер жасалган. Америка менен байланыш, Индия менен байланыш, Европа менен байланышкан көп жакшы программаларыбыз бар. Балдарды ошого кызыктырып тартып, аларга жаңы нерселерди үйрөтүп, тилди үйрөнүү менен эле алар эл, жерди көрүп, кыдырып келе алганларына уже алардын көздөрү жетет. Бул мектеп өзү демирчилер менен, проекттер менен жакшы иштейт. Бөбөктөр үчүн дагы атайын бөлмөлөр каралган. Анда балдарга ылайыкталган оюнчуктар, сабак окуучу куралдар жана дубалдарда балдардын аң сезимин өстүрүүгө жол ача турган түркүн сүрөттөр илинген. Түрдүү оюнга ылайыкталган балдар аянтчасы ачылып, бөбөктөр үчүн бардык шартта ойной турган бөлүкчөлөр курулган. Учурда 50 бала 2 группада тарбияланууда. Алтын балалыктын кызыктуу мүнөттөрү күнүнө 4 саатка созулат. ЮНИСЕФ долбоору менен дагы иштешип, күндүзгү бала бакча ачылган. Ал бала бакчада 50 бала азыркы учурда билим алышат. 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга ысык тамак берилип, анда жалпысынан 230 окуучуга ылайыкталган. Ашканада бардык шарттар каралып, тазалык жакшы сакталган. Ал эми тамактын 10 түрү ар бир күнгө бөлүнүп, күн тартип менен даярдалат. Ошондой эле ар бир окуучуга жылуу мамиле менен жагымдуу даам тартуулоо ашпозчулардын милдети экенин жакшы билишет. Окуучуларга мыкты билим берүүдө ар бир мугалим биринен бири калышпайт. Ошондой эле окутуу куралдары дагы окуучулардын окууга болгон сезимин арттырып, билим алууга шыктандырып турат. Балдарды калыптандырууда мен өзүм жекече эркин ой жүгүртүүгө, өзүнүн ички дүйнөсүн, билимин жашоосунда, турмушунда колдонууну билүүгө көбүрөөк көңүл бурам. Менин
эң биринчи максатым балдардын көңүлүн өстүрүү, балдардын кыялын табуу, ар бир баланын өзүнүн кыялын таап мамиле жасоо. Мугалим да өзүн окутуп аткан балдардын психологиясын, ички дүйнөсүн ача билсе, көңүл бура билсе, баладан биз жемишибизди алабыз. Илгеркиче Октябрят, Пионер, Комсомол сыяктуу мектептин балдар өспүрүмдөр уюму Манас, Семетей, Сейтек деп окуп жаткан классына жараша муунга бөлүнөт. Анда 1-4 класска чейин Сейтек уюму, 5-9 класска чейин Семетей, ал эми 10-11 класска чейин Манас уюму болуп кетет. Ар бир муунга өтүү үчүн өзүнүн талаптарын аткаруу менен бирге ант берип кошулат. Жасаган ишиң тарых барактарында калат. Ал эми бул мектептин дагы түрдүү экспонаттары менен кошо тарыхын эскерип турган музей ачылган. Анда ата-бабаларыбыздан калган ар кандай үй эмеректери менен кошо дыйканчылыкта колдоно турган шаймандары да бар. Учурда заман талабына ылайык илгеркичесинен боор менен жазып, аны боз ала кылып өчүрө турган тактачалар алынып, айрым класстарда кол менен башкара турган заманбап экрандар орнотулган. Ар бир 3 класста интерактивный доскабыз бар, андан башка проекторлорубуз бар. Мугалимдер ошол интерактивный доска менен сабактарын колдонуп иштешет. Бул интерактивный доска сабакка балдардын кызыгуусун туудуруп, сабакка өзүнүн жеңилчиликтерин алып келет экен. Спорт ден соолуктун булагы демекчи, окуучулар келери кечке окуу менен гана тим болбостон дене тарбия сабагында дагы мыкты жетишкендиктерди багындырып келишет. Спорттун баардык түрү каралып, андан өзгөчө болгон ордо оюну да унутта калбай мектеп программасында үйрөтүлүп, ойнолуп келет. Биздин мектепте окуучулардын арасында 8 спорттун 8 түрүнөн машыгышат. 8 түр болгондо ошо футбол, волейбол, баскетбол, шахмат, теннис, анан жеңил атлетика. 10 жылдан бери мектептерге билим берүү министрлигинен улуттук оюндар киргизилген. Биз улуттук оюндардан ордо оюнун жана тогуз куралын киргизгенбиз. Балдардын жетишкендери эң сонун.